Салам достор, Таттуу ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен макарондон жасалчу эң жөнөкөй жана аябай даамдуу болгон тамактын рецеби менен бөлүшкүм келди. Эгер да сиздерге кызыктуу болуп жатса, анда мени менен бирге болуңуздар. Алгач мештин бир көзүнө 2 литр сууну коюп, кайнатканды коебуз. Ал эми экинчи көзүнө табаны коюп, майдан куюп, майдаланган этти салып кууруп алабыз. Эттин суусу бууланып, тартылганга чейин кууруйбуз. Эми майда тууралган пиязды салып, татымына жараша туз жана кара мурч салып, 5 мүнөттөй дагы жакшылап кууруп алабыз. Эми отту өчүрүп, капкагын жаап, 10 мүнөткө демдеп коебуз. Бул учурда суубуз да кайнап чыкты. Эми ага 1 аш кашык туз салып, макаронду салып бышырып алабыз. Болжол менен 8-10 мүнөттө даяр болот. Макарон бышкан соң муздак сууга чайкап салабыз. Эми аны куурулган эт менен бир идишке салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Мына ушуну менен биздин макароны по-флотски тамагыбыз даяр болду. Сиздерге да жасап көрүүнү сунуштайм. Видео жаккан болсо, каналга катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө достор.